Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, инсандын башына жетип келген кыйынчылык, мусибат, сыноолор, балелер, кырсыктарга сабыр кылуусу Аллах Таала буйрук койгон өтө улуу ибадат болуп эсептелинет. Албетте инсан Аллах Таала жиберген тагдырга разы боло турган болсо, мына ошол нерсеге сабыр кыла турган болсо, Аллах Таала да мына ошол мусибатына сооп үмүт кыла турган болсо, анда Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жана өзүнүн жиберген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүндө өтө чоң соопторду Аллах Таала убада кылган. Алардын жасаган күнөөлөрүнө кечирим болору тууралуу, аларга өлкөн сооптор берилери тууралуу, Аллах Тааланын райымы ушул пенделерге түшөрү тууралуу, Аллах Тааланын берекеси болору тууралуу жана Аллах Таала мына ушул пенделерин өзүнүн астындагы периштелердин астында мактанары тууралуу ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала өзү бизге кабар берип жеткирген. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, кайсы бир момун пендеге мусибат келе турган болсо, сыноо келе турган болсо, мына ошол нерсеге сабыр кыла турган болсо, мына ошол нерсеге разы боло турган болсо, Аллах Таала өзүнүн астындагы периштелерге мактанат. Карагылачы мени пендемди, карагылачы мени пендемди, мен жөнөткөн мусибаттарга мени көрбөй туруп, менин тагдырыма разы болуп атат жана менден соо үмүт кылып атат деп Аллах Таала периштелердин астында мына ушундай мактанат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге жеткирип берген. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул ахлул мусибаттарга, сыноо ээлерине кыямат күнүндө өтө үлкөн сооптор берилет. Эгер деле алар сабыр кыла турган болсо, мына ошол нерсеге разы боло турган болсо, Аллах Тааланын тагдырына ыйман келтире турган болсо, анда Аллах Таала булардын даражасын кыямат күнүндө өтө бийик кылып коет. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз жараа электен алдын эле Аллах Таала бул калайык калктын баарын тагдырларын өлчөп жазып койгон. Биз жаралыктан алдын 700 жыл мурун эле бул нерселердин баары бизге жазылган. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул бизге тагдырдан келе берет. Биз бул нерсеге өзүбүздүн каалообуз менен эмес, Аллах Тааланын жиберген мусибаты үчүн биз сабыр кылышыбыз керек. Бул иттирори. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизден сабыр талап кылынган. Келген мусибаттарга Аллах Тааланын тагдырына наразычылык билдирбей, мына ошол нерсеге караганда жаман сөздөр сүйлөбөй, же жаман иш аракеттерди кылбастан ошол нерсеге сабыр кылууга биз буйрулганбыз. Эгерде кайсы бир пендеге бир мусибат келе турган болсо, бир сыноо жетип келе турган болсо, мына ошол нерсеге каршы сөз сүйлөштүгү бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Бул Аллах Тааланын жазып койгон тагдырына каршы чыккан болуп эсептелинет. Аллах Таала убада кылган ар кандай сооптордон куржалак кылат. Ар кандай күнөөсүнө кафарат боло турган Аллах Тааланын кечириминен куржалак кылат. Мына ошонун биргеликте эле өтө оор бир күнөөгө батып калат. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биздин денебизге, биздин үй бүлөбүзгө, биздин жакындарыбызга, биздин бала чакабызга кандай бир оор мусибаттар келе турган болсо, мына ошол нерсеге биз сабыр кыла билишибиз керек. Анын артында биз билбеген өтө улуу жакшылыктар бар. Аллах Таала бир нерсени кыла турган болсо, өзүнүн улуу бир хикматтуулугу менен кылат. Биздин акылыбыз жетпеген, мына ушундай өзүнүн данышмандуулугу менен Аллах Таала бизге бале кырсыктарды жөнөтүп турат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул дүйнө жашоосуна сыноо үчүн келгенбиз. Аллах Таала бизди сынап турат. Аллах Таала кээде бизге бир нече ибадаттарды параз кылып сынайт. Мына ушул пендем менин ибадаттарымды аткарабы, аткарбайбы, менин буйруктарыма моюн сунабы, сунбайбы деп Аллах Таала кээде бизге намазды параз кылат. Аллах Таала кээде бизге орозону параз кылат, кээде хажыны, кээде зекетти мал дүйнөбүзгө. Мына ушундай кылып Аллах Таала бизди сынап турат. Анан дагы Аллах Таала кээде бизге бир нече нерселерди арам кылып, бизди бир нече нерселерден тыйып, кайтарып бизди сынайт. Ушул пендем мен тыйып койгон нерседен, мен жакындава деп эскертип койгон нерседен, ал пенде менин өз шахваттарын тыйып, менин буйруктарыма моюн сунабы, сунбайбы деп Аллах Таала мына ошентип бизди сынап турат. Дагы Аллах Таала сынай турган нерсе бул тагдыр. Аллах Таала бизге ар кандай мусибаттарды, кыйынчылыктарды, машакаттарды, сыноолорду, бале кырсыктарды жөнөтүп, Аллах Таала бизди сынайт. Ушул пендем мен жөнөткөн балеге, мен жөнөткөн кырсыкка сабыр кылабы же сабыр кылбайбы?
мына ошол нерсе менден болуп атат деп, мен тагдырыма ыраазы болобу болбойбу, мына ошол нерсеге соот үмүт кылабы үмүт кылбайбы деп Аллах Таала мына ошентип өз пенделерин сынап турат. Албетте кимдеги мына ошол нерсеге сабыр кыла турган болсо, вабашширис сабирин, анда сабыр кылуучуларды сүйүнчүлөгүн дейт. Аларга эселеген сооптор бар. Алардын күнөөлөрүнө кафарат боло турган Аллах Тааланын кечирими болот. Алардын кыямат күнү даражалары бийик болот деп Аллах Таала Кур'ан Каримде мына ушундай бизге кабар берген. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла явадданна ахлул афия яумал кияма." Кыямат күнүндө ден соолугу чын адамдар, орулуу адамдарга берилип жаткан соопторду көргөн кезде алар дагы ушундай каалап калышат экен. Биздин дагы денелерибиз тиги дүйнөдө мына ушундай орул болгон болсо эле дейт. Өздөрүнүн денелерин ошол микорет дейт, ошол кайчылар менен ушундай айпай турган нерселер менен денелерин бир айпап алсак эле, мына ошол нерсенин кыйынчылыгына бизге мына ушундай оор сооптор берилет экен деп мына ушинтип каалап калышат дейт. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул Аллах Таала өзүнүн сүйгөн пенделерин сынайт. Өзүнүн сүйгөн пенделерине мусибаттар жөнөтүп турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү бир хадисинде мындай дейт: "Мен нуридилла бихи хайран юсибуху минху." Аллах Таала кайсы бир пендесине жакшылык каалай турган болсо, анда ал пендеге мусибат жөнөтөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мусибат бул биздин мал жаныбызда болобу, үй бүлөбүздө болобу, биздин ден соолугубузда болобу, келген мусибаттар, келген сыноолор Аллах Тааланын жакшылыгы экен. Биздин акылыбыз жетпеген жакшылык бар. Качан ошол нерсе бизге жакшылык болот? Эгерде сабыр кыла турган болсок, эгерде биз сабыр менен кабыл ала турган болсок, ыраазычылык менен кабыл ала турган болсок, мына ошол нерсеге соопторду үмүт кылуу менен кабыл ала турган болсок, анда Аллах Тааланын бизге жакшылыгы болот. Тескеринчеси, келген тагдырга биз ачуулана турган болсок, келген тагдырга каршы сөздөр айта турган болсок, каршы иш аракеттер кыла турган болсок, анда Аллах Тааланын да бизге каары келет. Аллах Тааланын бизге дагы ачуусу болот. Аллах Тааланын бизге дагы мына ушундай азаптары бизге түшүп калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, келген мусибаттарга биз сабырдуу боло турган болсок, Аллах Тааланын бизге көптөгөн жакшылыктары болот экен. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эң балеге каттуураак учурай турган адамдар булар пайгамбарлар" дейт. Аллах Таала өзүнүн эң сүйгөн пенделери пайгамбарларды мына ушундай мусибаттарды берип сынайт дейт. Андан кийин эле бале кырсыкка учурай турган адамдар булар солих кишилер дейт. Андан кийин дагы адам өзүнүн ошо иманына жараша ушундай бале кырсыктарга учурап кете берет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунду айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бизден улуу болгон пайгамбарлар дагы чоң мусибаттарга кабылышкан, алар дагы сыноолорго, кыйынчылыктарга кабылышкан, мына ошол нерселерге сабыр кылышкан. Эгерде ден соолугуңузда кыйынчылык болуп аткан болсо, ден соолугуңузда бир мусибат, кыйынчылык, сыноолор келип аткан болсо, анда Айюб алейхиссаламды эстеңиз. Аллах Таала Айюб алейхиссаламга да мына ушундай оор сыноолорду берип, ден соолугунда эчтеке жарабай калган. Ден соолугунда бир эле тили менен жүрөгү калган, калганын баарын курт баскан, ордунан тура албай калган. Аны эч жанындагы адамдардын баары жиркенип, аны жалгыз таштап кеткен. Аны менен бири гана өзүнүн жубайы калган. Мына ушундай каттуу бир сыноого кабылган. Эгерде сиздин дагы бир ден соолугуңуз болбой аткан болсо, бир ооруп жаткан болсоңуз, же бир кандай бале кырсыктан улам, бир жериңизге бир каттуу жаракат жетип калган болсо, Айюб алейхиссаламды эстеңиз. Мына ошол нерсеге сиз сабыр кыла турган болсоңуз, Аллах Таала вабашширис сабирин, сабырдууларды сүйүнчүлөр деп бизге кабар берген. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде сиздин бала чакаңыз тараптан сизге мусибат келип аткан болсо, анда биздин улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды эстеңиз. Пайгамбарыбыздын тирүү кезинде өзүнүн кыздары кайтыш болгон, өзүнүн уулдары кайтыш болгон. Мына ошону эстей турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин мусибаттарыңызды жеңилдетет жана Аллах Таала сиздин сабыр кылган себептиңизди эч качан куржалак койбойт. Сиздин кылган күнөөлөрүңүзгө кафарат кылат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындайча кабар берет: "Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун." Алар сабырдуулар кимдер дегенде, эгерде аларга мусибат келе турган болсо, биз Аллах Тааланыкыбыз, Аллах Тааланын мүлкүбүз, бардык келген мусибаттар Аллах Тааланын тагдыры менен жана баарыбыз Аллах Таалага кайтчубуз деп айтчулар дейт. Улайк алейхим салаватум мин раббихим ва рахма. Мына ушуларга Аллах Тааланын берекеси болот, Аллах Тааланын кечирими болот жана аларга Аллах Тааланын райымы болот. Ва улайка хул мухтадун. Мына ушулар гана туура жолдогу адамдар деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мусибат келгенде, сыноо келгенде, кыйынчылык келгенде сабыр кылган пенделерин мына ушинтип мактап өтөт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мындан сырткары дагы бул мусибаттарга сабыр кылуунун фазилеттери өтө көп. Аллах Таала баарыбызга
sabırlılık bersin, kelgen musibatlary jeňilere turgan bizge güçlü iman bersin, bizge jüreklerimizge yakın bersin. Allah Taala barybızlar kanday sınaw balalardan alys kılsın. Eger sınaw gele turgan bolsa bizni sabırlılar katarına gossun. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu.